Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз премьер-лигасы жаз айы келери менен башталды. Биринчи турдагы 7 оюндагы. Соңуна чыкты, албетте кызыктуу ири эсеп менен жыйынтыкталган беттештер да орун алды. 0-0 эсебинде тең чыккан оюнга да күбө болдук. Ошентип биз бүгүн мен Эркин Абдуллаев жана кесиптешим Адилет Керимбек уулу экөөбүз ушул биринчи тур тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына көптөн күткөн жаңы футболдук сезонду ачып алдык. Биринчи турдук оюндар Бишкек шаарында, Ош шаарында жана Кант шаарында болуп өттү. Бул беттештердеги кызыктуу жагдайлар, ошондой эле маалыматтар менен бөлүшүүгө, талоого аракет кылабыз. Чындыгында биринчи тур башталаардын алдында ушул быйылкы сезон тууралуу айтып кетсек өтө кызыктуу болот деген ойдомун. Анткени болуп көрбөгөндөй көп легионерлер келди, же болбосо чет өлкөдөн келген оюнчуларды айтсак болот. Ошол эле 116 демек чет өлкөлүк оюнчу быйылкы сезондо Кыргыз премьер-лигасында болот. Ошондой эле буга чейин 10 команда болсо, акыркы бир 30 жылга жакын аралыкта 10дон көп эмес команда болуп келсе, бул ирет 14 команда катышып атат. Албетте аны билесиздер. Жана андан сырткары машыктыруучулар боюнча 14 машыктыруучунун 8 чет элдик адистер. Бул дагы баса белгилей турган нерсе. Биздин машыктыруучуларга караганда чет элдик ошол тренерлердин саны көп болуп атат. Ал эми жалпысынан 19 өлкөдөн Кыргызстанды кошкондо 20 өлкөнүн өкүлдөрү бар. Ошол эле Испания, Италия, Германиядан оюнчулар келди. Бул жагы ары жагы Бразилия болсо, Колумбия сыяктуу өлкөлөрдөн жана кошун өлкөлөрдөн болуп, жалпысынан албетте ошол 20 өлкөнүн өкүлдөрү быйылкы Кыргыз премьер-лигасында бар. Ооба, бул өтө сонун маалымат жана ошондой эле чет элдик легионер оюнчулар менен биздин жергиликтүү оюнчулар дагы техникалык чеберчиликтерин өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле футболчулар гана эмес, демек биздин машыктыруучулар үчүн дагы кошумча стимул, анткени өзүнүн чемпионатын утууга бербейт болуш керек деп ойлойбуз. Дегенде өткөнкү сезондордо мына өзбекстандык башкы машыктыруучу Ислам Ахмедов Абдышатаны чемпион кылган. Ал эми калган командалардагы машыктыруучулар дагы ойлоп калса керек. Мына биз дагы дал ушул чемпиондукту багынтууга, бул өзгөчө өткөнкү сезондогу мына Дордой командасы вице чемпион болуп калды. Жана башкы машыктыруучу Владимир Сало өзүнүн кызматында калды. Жана дал ушул биринчи турдук беттешти Дордой командасы ачып берди. Ошол Владимир Сало жетектеген Дордойдон баштайлы анда вице чемпиондор ачылыш беттеште биринчи оюнда Ошмуну кабыл алды. Ош шаарынан келген Ошму командасы менен Кыргыз футбол биримдигинин улуттук академиясынын оюн талаасында кабыл алды. Ошондо өз үйүндө Дордойдун базасы эмес, Дордойдун стадиону эмес. Аларга деле кандайдыр деңгээлде башка стадион болуп калды. Мүмкүн ошол таасир берди. Биринчи оюнда алар ачылыш беттешинде эсепте ачылыш беттешинде 3 упай ала алышкан жок. Буга чейин Ошму менен 6 жолу беттешкен Кыргыз премьер-лигасынын алкагында. Биз режиссердон сурандык элек, ошол оюндун жана көзгө урунтуучуларын коюп берсе, негизинен ошол 0-0 эсебинде ал беттеш тең чыкты. Буга чейин Ошму бир да жолу Дордойду уту элек болсо, бул ирет кандайдыр деңгээлде аларга ийгилик жылмайды деп айтсак болот. Дебюттук оюнунда Ошму конокто ойноп 1 упайга ээ болду. Ооба, көпчүлүк күткөндөй эле Дордой бул беттеште фаворит болчу, бирок мына сезондун алдында бир аз оорчулук сезиштүү, оюнчулар дагы өзүнүн оптималдык формасында эмес. Жыйынтыгында алгачкы мүнөттөрдө биринчи таймда ошо Сүйүнтбек Мамыралиев эң бир бул беттештеги кооптуу абалды голго айланта алган жок. Жана ал эми Ошму күтүлгөндөй эле туюк коргонууга өттү. Эң башкы максат бул жерде коргонуу болду, өзүнүн дарбазасына гол өткөрүп албоо. Ошондой эле бул беттештеги мына эки команданын тең башкы машыктыруучулары кыргызстандык адистер болду. Дордойдо айтып өткөндөй эле Владимир Сало, ал эми Ошмуда Александр Белдинов. Өткөнкү сезондогу башкы машыктыруучулар өзүнүн кызматтарын сактап калышты, ордунда калышты. Жана быйылкы сезондо дагы өткөнкү сезондогу ийгиликти жогорулатуу боюнча аракеттерин көрүшөт. Мына ошентип бул вице чемпиондор өткөнкү сезондогу Дордой командасы 1 упай менен баштады. Ошондой эле Ошму командасы бул жыйынтыкка көбүрөөк ыраазы болуш керек. Мына ошентип алгачкы турдагы сезондун биринчи турдук оюну мына ошентип гол дагы жаралбай Бишкек шаарында тең чыгуу менен өттү. Жана голду биз Ош шаарындагы беттештен көрө алдык.
Чындыгында ушул жери мен үчүн кызык болчу. Быйылкы сезондогу алгачкы голду ким жаратат? Дордойдун оюнчусу, Ошмунун оюнчусу деген. Жыйынтыгында келип, андан кийинчерээк, 1 саат кечирээк башталган Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо быйылкы сезондун алгачкы голу ошол жактан жаралды. Нурдин Нурдинов, өзбекстандык оюнчу, өтө кооз гол киргизди. Ал тууралуу сен өтө жакшы кененирээк айтып берет болушуң керек. Негизинен ошол Нефчи командасы ал жакта өз үйүндөгү оюнун Ахматбек Сүйүнбаев атында Алайдын стадионунда өткөрдү дагы. Алай менен ойноп, шарттуу түрдө өз үй, иш жүзүндө демекки конокто ойногондой болуп калды. Ооба, бул дагы бир факторлордун бири болуп калдыгынат. Мына сезон эрте башталгандыктан өлкөдөгү кай бир стадиондор даяр эмес. Ошого ылайык мына Кочкор Ата шаарындагы стадион балким кечирээк даяр болот. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо бул эки команда беттешти өткөрүштү. Жана Нуриддин Нуриддинов бул быйылкы сезондо жаңыдан кошулган Алай командасындагы оюнчу. Өткөнкү сезондо Өзбекстандын чемпионатында Андижан командасынан келип кошулду. Жана эң бир мыкты кооз голду жарата алды. Мына өзүңүздөр көрө аласыздар. Айпанчага чыгарып берилген топ жана мына кооз секириги, бисиклета футбол тилинде секириг менен гол жарата алды. Жана сезондун ачылышына бул дагы бир символикалык гол десек дагы жарашат болуш керек, кесиптеш. Ооба, чындыгында дал ушул Нурдин Нурдиновдун киргизген голу канчалык кооз болсо, быйылкы сезон ошондой кооз болот го деген ой бар да. Кооз оюндарга, кооз көрүнүштөргө бай болот деген тилек бар. Себеби атаандаштык өтө күчтүү болот. Жөн жерден, чет өлкөдөн көп оюнчулар келген жок. Жөн жерден мисалы үчүн чет өлкөлүк көп адистер келген жок. Кыргыз футболуна билесиздер, өзгөчө көңүл бурулуп атат. Мамлекеттик деңгээлде ошол эле Кыргыз футбол биримдигинин кызматкерлери мындай күнү түн иштеп атышат да, мындайча айткандачы. Андыктан Кыргыз премьер-лигасы дагы ушул жагынан өзгөчө демекки жакшы жагынан көрсөтүп, күйөрмандарга ушундай жакшы бир шаңдуу учууларды тартуулайт деп айтсак болот. Ошол эле мезгилде мына биз Нефчи командасы эртерээк оюнду, тагыраагы өз үйүндөгү оюнду конокто өткөрүп калбадыбы Ахматбек Сүйүнбаев. Ошондуктан биз Кыргыз премьер-лигасынын аткаруучу директору менен сүйлөшкөнүбүздө, Канат Асенов менен, эмне үчүн ушундай өткөн жылда эрте башталган, быйыл дагы эмне үчүн эрте башталып атат дегенде, урматтуу көрөрмандар, билесиздер, мына жакында ошондо 20-мартта Кыргызстан курама командасы Өзбекстан менен дүйнө чемпионатына тандапал оюндарынын алкагындагы беттешин өткөрөт. Эми Кыргызстанда көп өлкөлөрдө ошол улуттук курама команда приоритеттүү. Эң негизги нерсе ошол улуттук курама команданын ийгилиги, ошонун жыйынтыгы да. Андыктан ошо биздин демек курама команданын машыктыруучусу суранган, талап койгон, Кыргыз премьер-лигасын эртерээк баштайлы. Анткени Өзбекстан менен болгон оюнга чейин ушул КПЛду ойногон курама командадагы оюнчулар аздыр көптүр формасына келип калсын депчи. Анткени ноябрдын ортосунда буга чейинки акыркы беттеши ноябрда болду да. Ооба, буга чейин КПЛ мисалы үчүн ошол ноябрдын ортолорунда жыйынтыкталган. Андан бери бир 3 айдай убакыт өтүп кетти. Анан түз эле улуттук курама команда менен барып алгачкы расмий беттешин өткөрүп калбай, бир аз формасын ала алсын деген тилек да. Ооба, биздин футболдук сезон жаз, күз форматында да. Ал эми башка өлкөлөрдө, Европаны алсак, ошондой эле Азия өлкөлөрүнүн кай бир чемпионаттары тескерисинче күзүндө башталып, жазында соңуна келет. Андыктан биздин оюнчуларыбыз, улуттук курама команданын оюнчулары оптималдык формага эртерээк келиши үчүн мына ушундай эрте баштоо жана ошондой эле бул беттештер алдында дагы атайын жыйын өткөрүшөт. Мына ошол жыйындарга дагы убакыт керек жана ошондой эле эгерде эрте баштабаса сезонду, анда сезондун бүтө турган убактысы дагы узарып кетет. Өткөнкү сезондо алсак, ноябрдын соңку күндөрү дагы болуп калган болчу. Мына ошол даталарды карап дагы атайын календарь түзүлгөн. Андыктан мына сезондун эрте башталышынын дагы бир эң башкы себеби дал ушунда. Ошондой эле биздин футбол көрөрмандарын дагы бул беттештерге чакырып кетели. Өзгөчө Кыргызстандын улуттук курама командасынын беттештери 20-мартта Ташкент шаарында Өзбекстанга каршы ойнойбуз жана 26-мартта Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Катардык курама командасын кабылдайбыз. 25-мартта демек Катар келет. Биздин Дөлөн Өмүрзаков стадионуна бардык күйөрмандар келип, биздин кураманы колдоп берет деп. Демек ишенели, Кыргыз курама деген
футболкамен отурабыз. Атайын ооба ак сумкарларга албетте ийгилик. Ошондой эле Кыргызстан премьер лигасына кайтып келели. Мына ошентип Алай командасы алгачкы 3 ұпайына ээ болду. Бул командада быйылкы жылы Бакыт Маматов баштыктырат жана Нефчи командасында Адис жетектеген команданын жетектеген Адис алмашты. Александр Мачинов. Ооба, Өзбекстан чемпионаттарында маштырып келген орусиялык Адис Александр Мачинов болду. Жана курамда дагы бир катар өзгөрүүлөр бар. Ошондой эле Дордой командасынын өткөнкү сезондогу капитаны Муранжан Ахмедовдун бул команда келиши жана чабуулчу Эрнис Батырхановду баса белгилесек болот. Ал эми Алай командасында көбүн эсе өткөнкү сезонго салыштырмалуу бир катар оюнчулары команданын кетишти. Ошол эле Нурдөлөт Сталбеков Беларусь чемпионатына кетти. Ошондой эле өткөнкү сезондогу капитан Динмухамед Талайбеков өзгөн командасында, ошондой эле Уланбек Сулайманов эң бир негизги коргоочулардын бири бул оюнчу дагы өзгөн командасына кошулду. Эми бул жерде Алай менен Нефчи тууралуу быйылкы потенциал тууралуу айта турган болсок, биринчи бир нерсени айткым келип атат. Кыргызстандык Адистин командасы утту. Бакыт Маматов эми Алайды буга чейин чемпион кылып жүргөн. Ошол эле учурда Алай командасын быйылкы сезондо дагы байгелүү орундарга жетелей тургандан эч кандай ишек жок. Нефчи дагы өтө жакшы күчтөнгөн болчу. Эми Нефчи командасы биринчи оюнда утулуп калганы бул эч нерсени билдирбейт. Сезонго жаңы кошулуп атат. Ошондуктан буюрса Нефчи дагы, Алай дагы быйылкы сезондо бийик максаттарды коюп, ошолоруна аягына чейин күрөшөт деп ишенсек болот да. Бул беттеш тууралуу айта турган болсок, алдыдагы беттештери дагы тууралуу сөз кылабыз, бирок биринчи турдун бир негизги борбордук беттеши дал ушул оюн болуш керек деген менин оюм. Себеби оюн жүрүшү дагы өтө кызыктуу болду. Анткени Нефчи командасы дагы чабуулдага чыгып жатты, ошондой эле Алай жооп берип жатты. Мына дал ушул түштүк дербиси деп атайбызбы, айтор бул эки команда көрүүчүлөргө эң мыкты беттеш тартуулашты. Ошондой эле бул кошумчалап кетким келет. Эми Нефчинин конокто ойноп калбады өз үйүндөгү беттештичи. Буюрса алардын стадиону бүткөн, өткөн жылы күзүндө анын ачылышы болгон. Алардыкы табигый чөп болгондуктан мына эрте жазда азырынча ал жерде ойнобой турушат. Кийинчерээк өз үйүндө беттештерин өткөрүп баштаса, аларга результат келет го деген ойда. Ооба, ошондой эле бул стадионго көрүүчүлөрдүн саны боюнча дагы эң көп келген көрөрмандар келген беттеш болду. Мына протоколдон да карасак 1000ден ашык көрөрман Ахматбек Сүйүнбаев атындагы беттешке келип күбө болушкан. Демек, мына футболду сагынган экен көрөрмандар албетте. Жана акырындан кийинки беттештерге сөздү бура берели. Андан кийинки күнү биринчи турдук беттеште Азия Гол менен Кыргыз Алтын командасы Бишкек шаарындагы Улуттук футбол борбор академиясынын стадионунда кез келишти. Азия Гол командасы бул мына быйылкы сезондо дебютант командасы. Бул команда тууралуу кандай пикирди айта аласыз? Эми Азия Гол дебюттук беттешин өткөрүп, көрөрмандар үчүн өзгөчө кызыктуу болчу. Бул кандай команда, өзүн кандай көрсөтөт деп алар негизинен жакшы курамды чогултту деп айтсак болот. Азия Гол жана түз эле Кыргыз Алтынга туш келди да. Кыргыз Алтынды билесиздер, буга чейин акыркы көптөгөн жылдар бою аябай результат жагынан кыйналып келди. Кара Балта албетте футболдук шаар, көрөрмандары сонун. Бирок көбүнчөсү акыркы орунду алып калчу, же болбосо ошол акыркы орунга жакын жерге. Эми быйыл ошол Кыргыз Алтын сонун баштады оюнду, дебютантты утуп, биринчи беттеште эле 3 ұпайга ээ болуп, турнирлик тизмеде ошол сап башындагы командалардын катарына кошулду. Бул демек быйыл дебютанттар келген болсо 4 команда. Кыргыз Алтын сыяктуу клубтар позициясын бир топ жакшыртат сыяктуу. Ооба, дал ошондой баары бир тажрыйба деген тажрыйба экен да. Кыргыз Алтын Кара Балта болгон кезде дагы канча деген сезон катар менен премьер лигага катышып келди. Жана быйылкы сезондо дагы өткөнкү сезондо баш маштыруучу командада калган бул Владимир Тункин. Ошондой эле ушул маштыруучу быйылкы сезонго команданы даярдады. Ошондой эле бир катар өзгөрүүлөрдү айта турган болсок, бул Нурбол Бактыбековдун командага келип кошулушу, Дордой командасындагы чабуулчу, ошондой эле олимпиадалык курама команданын негизги оюнчуларынын бири, ошондой эле Талант командасынын коргоочусу Канат Акматовдун келип кошулгандыгы, ошондой эле өткөнкү сезондогу Ошмо командасындагы ойногон легионер оюнчулар келип кошулуптур. Бул Андрей Амонов жана Евгений Чумак сыяктуу оюнчулар. Мына ошол
оюнчулар менен Азия Гол командасы менен кескелди. Ал эми Азия Гол боюнча менин пикирим бул өткөнкү сезондогу эң мыкты маштыруучу Ислам Ахмедовдун командага келип кошулгандыгы болууда. Ошондой эле Азия Голдун дагы бир өзгөчөлүгү башка командалардан бул командадагы бир легионерлердин дээрлик жоктугу. Жалаң гана көбүн эсе мына кыргызстандык жергиликтүү оюнчуларга басым жасап жаткандыгы боюнча кененирээк кеп кылсак болот. Ошондой эле эки команда тең сезонго даярдык иретинде Бишкек шаарында болду Кыргыз Алтын командасы, ошондой эле Кара Балтай шаарында өткөрдү. Ал эми Азия Гол Ысык көлдө жана Бишкекте болду. Окуу машыгуу жыйындарын. Окуу машыгуу жыйындарын ооба сезонго даярдык иретинде жана бул беттеште сезондогу алгачкы кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Ошондой эле Алка Арман, Авазбек Өткеев. Ооба, Тилекке каршы мына Азия Гол командасынын оюнчусу экинчи таймда алмашууга чыккан. Өтө өзүнө мотивация берип алганбы, же болбосо оюнду өзгөртүүгө бел байлап алганбы, айтор өзүнүн мына топ үчүн күрөштө кармана албай кетти дагы, дароо кызыл айып кагазын алып калды. Ал эми калыстар тууралуу боюнча айта турган болсок, жалпы биринчи тур боюнча айта турган болсок, эң негизги дагы бир өзгөчөлүк бул VAR системасынын колдонулуп жаткандыгы болууда. Биринчи турдук беттеште жана болбосам бул жалпы 4 беттеште VAR системасы колдонулду. Ооба, 7 беттештин 4-өсүндө VAR системасы колдонулду. Жана бул демек жарымдан көп болуп эсептелет. Бул албетте өтө жакшы. Калыстар үчүн дагы жардам берүүдө жана бул биздин эл аралык аренада дагы биздин калыстар үчүн анткени эл аралык дайындоолорго алуу үчүн ушул VAR системасын колдоно билгенди үйрөнүш керек экен да, билиши керек экен. Мына муну биздин чемпионатта колдонуп жаткандыгы албетте бул өтө бир дагы бир тепкичке чыкты деп баса белгилесек болот. Өткөн сезондо күзүндө тагыраагы 18 биздин калысыбыз VAR системасынын лицензиясын алган болчу. Атайын окушкан. Атайын окуп, ал жакта экзамен тапшырып, өтө татаал экен. Биз ошол процессти барып көрүп, репортаж кылып, демек, көрөрмандарга дагы тартуулап берген болчубуз. Мына ошол 18 калыс VAR-дын лицензиясын алгандан кийин азыр жазында кайрадан ушундай экзамендер тапшырышат. Башкалары жаңылар, алардын саны мындан да көбүрөөк болуш керек да. Ошентип эми VAR системасынын кыргыз футболуна келгени, мисалы үчүн 2-3 жыл мурда биз качан келет болду экен деп жүрчүбүз да. Азыр мына келди, буюрса ушунун баары ишке ашып, эми сен айткандай Кыргызстандын калыстары ири эл аралык турнирлерге калыс катар Кыргызстандын атынан бара алат. Бахадыр Кочкоровдон кийин бир аз бул маселе, бул жагы мындай төмөндөй түшкөн болчу. Пауза кармап калган. Эми буюрса бул жагы жакшы болот. Биздин калыстардын деңгээли бир топ жакшы экенин адистер айтты. Чет элден келип бул жакта экзамен алган учурларда сурап көрдүм да, кандай биздин калыстар дегенде өтө жакшы дейт. Өтө таланттуу, өтө аракетчил, тил жагынан да алар мындай жакшы деп атышат. Негизинен мен мындай мактоо сөздөрдү гана уктум, андыктан буюрса ушул ири турнирлерде кайрадан биздин калыстар тейлеп баштайт турнирлерди. Албетте биздин калыстарыбызга дагы ийгилик каалайлы. Ал эми Азия Гол Кыргыз Алтын беттешин жыйынтыктап айта кетсек, 93-мүнөттө Нурбол Бактыбеков жеңиш алып келген голду Кыргыз Алтын командасына мына ушундай голду жаратты. Кутман Кадырбеков бул узатылган соккуну кайтара алган эмес. Жыйынтыгында мына ошентип Кыргыз Алтын жеңишке ээ болду. Андан кийинки беттешке өтөлү. Сезондогу алгачкы мына кечки убакта өткөн беттеш болуп калды бул. Жана көпчүлүк күткөн команда Каракол шаарынын Барс командасы мына алгачкы дебюттук беттешин Талант командасына каршы өткөрдү. Кыргыз премьер лигасынын биринчи турун көркүнө чыгарган оюн ушул болду да. Биринчиден сен айткандай кечинде болду. Бул өзүнчө бир атмосфера кошуп берди. Андан сырткары да ушул Барс командасында Александр Кристинин мурдагы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу, Дордой менен Нефчи менен Кыргыз премьер лигасын уткан машыктыруучу дегендей, жана курамда дагы улуттук курамада ойногон өтө көп оюнчулар бар. Ошондой эле Кыргызстан чемпионатын утуп жүргөн оюнчулар бар. Андыктан Барсты быйылкы сезондун негизги фаворити деген пикирлер да өтө көп айтылып аткан сезон башталганга чейин. Аларга талант туш келди дагы. Ошол Талант командасы Бишкектеги улуттук академиянын оюн талаасында өзгөчө кабыл алды да. Дебютанттын Кыргыз премьер лигасы кандай экенин дебютантка көрсөттү. Анткени Талант
анчалык аты белгилүү же чоң ийгиликтер жараткан деле курам эмес негизинен. Бирок бул жерде менин оюмча фактор ошол Урмат Абдыкайымовдун башкы машыктыруучунун фактору ойноп кетти го дейм. Ошол эле мурдагы башкы машыктыруучу жана өсүп келе жаткан жаңы машыктыруучу экөөнүн тирешинде Талант командасы өзүнүн сонун өткөрдү. Мына жоопсуз 3 гол, Талант андан сырткары тирөөчкө тийген учур болду, канча кооптуу абалдарды голго айланта албай калды. Негизинен 3-0 бул оюндун сапаты боюнча сапатын айтып турган 3-0 да, жөн эле мындай кокустан кирип кеткен голдор эмес, оюндун сапаты чындыгында 3-0 боло тургандай болду да. Демек жалпы оюн боюнча дагы Талант командасы күчтүүрөөк болгон экен. Жана Урмат Абдыкайымов жылдан жылга убакыт сайын дагы өзү маштыруучулук адис катары дагы өсүп жаткандыгын кабар берет. Ошондой эле Талант боюнча айта турган болсок, сезонду ар дайым эң мыкты баштап келет. Өткөнкү сезондорду дагы эстеп көрсөк, жаңы болсом 5 жолу 1-0 эсеби менен баштаган болчу, 5 жеңиш менен баштаган. Быйылкы сезондогу Талант командасы сценарийди кайталап жатат. Дагы алдыңкы оюндарды көрөбүз. Балким турнирлик жадвалда дагы биринчи орунда, балким биринчи айлампаны жыйынтыктайт. Ал эми Барс командасына дагы тажрыйба керек. Канчалык Валерий Кичин курамда болбосун, Фархат Мусабеков, Кайрат Жыргалбек уулу, Эрмек Кенжебаев, Айзар Ахматов сыяктуу оюнчулар болбосун, баары бир команда болуп ойномойын ийгилик жаралбай тургандыгын бул беттеш даанат так далилдеп койдуң көрөт. Ушул жагына көңүл бура турган болсок, мынакей Мирлан Мурзаев Барс командасында Кичин көп жылдык чет өлкөдөгү турнесинен кийин ал Кыргызстанга кайтып келди да. Кайтып келип, эми Кичиндин оюнун көргүсү келген көрөрмандар аз эмес. Мирлан Мурзаевди күтүп жүргөндөр бар. Ошол эле Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабековдор менен негизинен алар активдүү эле болду. Кайрат оң канатты жиреп канча ирет кирди, Фархат активдүү ойноду. Бирок ошого карабастан жана командалык оюн сен айткандай дал ушул Дагы да болсо даяр эмес балким. Тажрыйба Таланттын Кыргыз премьер-лигасында ойноп жүргөнү. Ошол чечүүчү факторду ойноп кеткендей болду да. Мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, коргонууну бекемдеп, чабуул жана андан кийин ишенимдүү голдор. Жазыбайдын голу мисалы үчүн мага Уруновдун жана Кыргызстанга киргизген голун эске салды да. Солго бурулуп туруп, ал жактан экөөнүн калтырып кайра оңго бурулуп, жолунда Кичин бар болчу, ал буту менен тосконуна карабастан мына өйдө теппеди. Ушундай Жазыбай сыяктуу капитан турган учурда ал жактан дагы мына өнөктөштөрү гол киргизди дагы. Талант быйылкы сезондо өзүн жакшы көрсөтчү жана айтып атпайсыңбы, буга чейин дагы ушундай бир топ айырмасы менен утуп келчү деп. Чындыгында бир 5-6 турга чейин сап башында биринчи жүрчү. Бул ирет эми бир топ айырма эмес, 3 топ айырма менен утуп атпайбы. Ооба, бул жагынан дагы айтсак болот. Ошондой эле Жазбай Абдыкайымовдун голун дагы баса белгилеп кетели. Биринчи турдагы голдордун эң мыктылыгы жагынан, эң кооз жагынан балким экинчи орунга көтөрсөк болот. Анткени биринчи орунда Нуриддиновдуку талашсыз түрдө, экинчиге Жазбайды койсок, ал эми үчүнчүдө албетте жана Алай командасынын экинчи голу, Талантбек уулу Келдибектин голу дагы эң мыкты болуп калды. Ошондой эле 5 март күнү жалпы 3 беттеш орун алды. Бишкек шаарында жана Кант шаарында бул беттештер өттү. Бишкек шаарындагы дагы бир сөзгө ала турчу оюн бул эки дебютант команда Бишкек Сити жана өзгөн командалар кес келишти. Бишкек Ситини дароо айтып коюшту, бул бразилиялык оюнчуларга ыктаган, ошолорго эң бир басымды жасаган команда деп айтып жатышат. Албетте оюн жүрүшүндө дагы дал ошондой болду. Бишкек Сити бул Рамола Силва Гомес башкы маштыруучу бул командада жетектеп келет. Ошондой эле курамда көбүнө эсе бразилиялык оюнчулар. Муну дагы биринчи турдук оюндарда дагы көрө алдык. Ошондой эле сезон боюнча дагы кененирээк таанышабыз. Жана өзгөн командасында Кыргызстандык Адис жетектейт, Надырбек Мамадалиев дагы бир жаш биздин баштыруучуларыбыз. Биздин мына ушундай жаш баштыруучуларыбыздын премьер-лигада өзүнүн көрсөтүп жаткандыгы дагы кубандырбай койбойт. Буга чейин өткөнкү сезондордо бир гана
Самат Суймалиев бир алга командасын жетектеп келди. Ошондон кийин дагы өзүн көрсөтө элек ошондой эле Урмат Абдыкайымова талантта. Эми Надырбек Мамдалиевди байкап көрөлү. Бул команда өзгөн командасын жетектеп мына алгачкы беттешин Бишкек Ситиге өткөрдү. Бирок Тилекке каршы 1-3 эсебинде жеңил ызасын тартып калды. Бишкек Сити боюнча айта турган болсок, бул жерде карт бөлүү десек оройраак угулуп калабы айтор. Мына 39 жаштагы Эдгар Бернхард капитандыкты колго алды, дагы алгачкы голдук пасты 5-мүнөттө эле жаратып койду. Экинчи жаштыгын өткөрүп атат ал. Ооба, экинчи жаштыгы өңдөнөт. Бурчтан чыгарып берилген топту дагы бир 36 жаштагы Антон Землянухин башы менен гол жаратып, мына ошентип бул эки байланыш албетте бири-бирин жакшы тааныйт. Мына ошондой гол жаратууга үлгүрдү. Бирок дагы бир баса белгилей кетчү жагдай, бул эки оюнчу мына беттештин 60-мүнөттөр болгондо дароо алмашууга чыкканга аргасыз болду. Балким бул жаштык курабы, же болбосо физикалык жактан, же болбосо башкырмаштыруучу мына оюндун нугун өзгөртүү үчүн башка оюнчуларга дагы чыгарууга мүмкүнчүлүк берди. Эми сезон жүрүшүндө кандай болот, муну дагы көрө алабыз. Бул жерде эки нерсе бар да. Биринчи жагынан ошол алмашууга кетип аткан учурда эсепке таянып ойноп баштады да. Анткени голдор жагынан алдыда болчу. Экинчи жагынан менин оюмча Бернхард деле ошол эле Землянухин деле алар 90 мүнөт ойной турган оюнчулар эмес. Азыр Землянухин буга чейинки алгада жүргөн оюндарында деле же алмашууга чыкчу, же болбосо ошол 60-мүнөткө чейин эле ойноп, болжол менен 65ке чейин ошол убакта алмашууга кетчү. Бул жакта дебютанттардын тиреши чындыгында өзгөчө кызыктуу болду. Буга чейин мисалы үчүн талант менен Барысты айтып атпайсызбы? 3-0 эсеби бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болду депчи. Бул жерде андай болгон жок. Бул тескерисинче өзгөн өтө жакшы сонун чабуулдарды уюштурду. Албетте жыйынтыктоочу оюнчулар чабуулдагылар өтүн көрсөтө алган жок, бирок чабуулдардын саны көп болду. Позициялык жүрүштөргө көп чыкты. Дебютант болгону эмнеден билинди? Ушундан билинди. Жанагы Бернхард менен Землянухиндин байланышындагы гол бир аз дебютантты ушундай психологиялык жактан кыйнап койду окшойт. Ошондуктан ал баары бир беттештин аягына чейин ошол нерсе сакталып калды. Мен өзгөн менен ошол эле өзгөндүн жана Бишкек Ситинин күйөрмандарына өзгөчө мындай басым жасагым келет. Азаматтар мына сонун ушул эки командада сонун күйөрмандар бар экен, келип трибунаны толтуруп, доолбастар менен келип өз командасын алга сүрөп, буюрса өзгөн дагы Бишкек Сити дагы ошолордун күйөрмандары Кыргыз премьер-лигасын көркүнө чыгарышат экен да. Азыр бул оюн тууралуу сөздү улардын астында буга чейинки ошол Барс менен талантка кайрылгым келип атат. Анткени мындан ары кайра бул темага келбей калат окшойбуз. Барс командасы ошол чемпиондукка катыша алышкан команда болот деген талкуулар, кызыгуулар болуп атпады беле. Андыктан биринчи оюндан кийин эч кандай Барсты, мисалы үчүн чемпиондукка күрөшө албайт экен дегенден алыс болушубуз керек. Барс командасы өзүн көрсөткөн учур келет. Мүмкүн алгачкы турларда болбосо дагы акырындап ошол мыкты оюнчулар бири-бирин толук түшүнүп, жанагы бир баланска, гармонияга келип алчу болсо, менин оюмча Барс командасы байгелүү орундарга жок эле дегенде ат салышат. Ошондой эле Ысык көлдөн команда пайда болду. Бул дагы кыргыз футбол сүйүүчүлөрү үчүн өзгөчө жагымдуу нерсе. КПЛде географиясында дагы бир команда кошулду да. Буга чейин бир 10 жылдай мурда Каракол деген команда ойночу, Каракол Ысык көл, чемпион лидер деген команда бар эле. Бирок алар канчалык көлдүн командасы эле, негизинен Бостеридеги оюнчулар жүрчү да. Ошентип 10 жылдай паузадан кийин Ысык көлдөн команда кошулгандыгы айтып өтүш керек. Буюрса талант сыяктуу эле Азия гол дагы талант сыяктуу эле ошол Барс командасы дагы өзүн көрсөткөн учур келет. Сезон узун дегендей. Ал эми өзгөн менен Бишкек Ситиге кайрылып келели. Ооба, өзгөн дагы кооптуу абалдарды жаратуу боюнча голдорду киргизүү үчүн мүмкүнчүлүктөрү өтө көп болду. Бул 2-0 эсебин дагы карап көрсөк, өзгөн командасы көбүрөөк
XG коэффициентине ээ болуптур. Ошондой эле өзгөн командасындагы курамында колумбиялык оюнчу дебюттүк оюнун өткөрдү. Бул Цезар Бенавидес. Ооба, көзгө толумдуу болду. Ал эми Бишкек Сити командасына бразилиялык оюнчулардан бул Жозе Селсону баса белгилесек болот. Борбордук жарым коргоочу 3-чү голдун автору болду жана оюнга бир караганда чекитти дагы коюп койду өңдөнөт. Себеби дегенде 3-чү голдон кийин өзгөн командасы албетте бир аз психологиялык жактан ооба нокдаун сыяктуу ситуацияга дагы түшүп калды өңдөнөт. Жана бул аракеттен кийин гол жаратууга мүмкүнчүлүгү дагы калбай калды. Тилекке каршы өзгөн командасы өзүнүн алгачкы беттешинде жеңилүү менен баштады. Ал эми Бишкек Сити тескерисинче алгачкы 3 упайына ээ болуп, ошентип сезонду ийгиликтүү баштап алды. Ооба, бул XG деген ушул голду жаратууга жаралган мүмкүнчүлүктөрдүн пайыздык көрсөткүчү. Андыктан ушундай оюну бар экенин көрсөттү өзгөн командасы. Демек, ушундай оюн менен буюрса кийинки турларда аларга жакшы результаттар келет деп ишенсек болот. Андыктан өзгөнгө дагы өзгөнүн потенциалы жакшы экенин баса белгилегенибиз туура дейм. Ооба, андан кийинки беттеш ушул эле күнү 5-март күнү Кант шаарында орун алды. Учурдагы Кыргызстандын чемпиону, ошондой эле жакынкы аралыкта эле Кыргыз Республикасынын суперкубогунун ээси болгон Абдыш Ата командасы Илбирс командасын кабылдады. Бул эки команда Абдыш Ата тууралуу ошол суперкубокто көргөнбүз. Кандай өзгөрүүлөр болгон экен, команданын лидери ким, команданы быйылкы сезондо мына Эрбол Атабаев менен капитандыкты колго алыптыр. Ошондой эле Султан Чомоев дарбазада, Христиан Браузман сыяктуу ушул тирүүчү оюнчулар болот өңдүү жана Канттык өзүнүн тажрыйба топтой турчу, ошондой эле мүмкүнчүлүк бере турчу оюнчуларына дагы баса белгилейт өңдүү. Бул Эрбол Абдыжапаров чабуулчу, ошондой эле Жеңишбеков Бимырза. Мына ушул оюнчулар ошону жана буга карата командада европалык жана бразилиялык дагы легионер оюнчулар курамга кошулуптур. Ошондой эле 2023-жылкы мыкты бомбардир жана мыкты оюнчу премьер-лигада бул Данин Талович дагы борбордук чабуулчу кызматында. Ал эми Илбирс командасы тууралуу айта турган болсок, Илбирсти билебиз. Бул жаш футболчуларга баса белгилеген команда болуп саналат. Быйылкы жылы эми 2007-жылкы туулган оюнчуларга басымды коет. Демек, мына 2007 жыл болсо, быйылкы жылы мына 18 жашка толот экен. 18 жаштагы эми чыга турган оюнчулар эми өзүнүн чоң футболго кадам таштаган алгачкы кадамдары десек туура болот. Жана бул беттеште дагы 2 голду өткөрүп алышты жана мына ушул 2-0 эсеби менен Абдыш Ата командасы көптөр эле күчүн короткуп болгон өңдүү. Алгачкы таймда 2 голду жаратып алды. Быйылкы сезондагы алгачкы голдорун Рикельме Соуза киргизди. Бул бразилиялык оюнчу чабуулда дагы жана Христиан Браузмандын авторлугунда. Ал эми Илбирс командасына быйылкы сезондо Нурбек Жолдошев жетектейт. Кочкор Аталык Нефчи командасын бир канча жылдан бери маштырып келген адис катары тааныйбыз. Ошондой эле мына Илбирс командасынын бул капитаны 10 катарсындагы Арлен Имеровду баса белгилеп кетели. Бул жаш оюнчу жана буга чейинки жаштар арасында чемпионаттарында өзүн көрсөтүп келген. Эми чоңдор арасында өзүн канчалык көрсөтө алат, муну дагы жакынкы турларда балким көрө алабыз. Бул беттеште Абдыш Ата фаворит экени ачык болчу. Алар сен айткандай иш жүзүндө ушундай өтө көп күчүн коротпой эле, мындай класстык деңгээл менен утту деп айтсак болот. Буга чейин Илбирсте U20, азыркы U20лар алгага кетти. Андыктан жаңы келди. Ушул 17 азыркы учурда 17 жаштагы оюнчулар. Андыктан аларга убакыт керек го дейм. Жок дегенде менин оюмча бир жарым сезон кетет. Кыргыз премьер-лигасына толук көнүп, алар КПЛдин темпи, КПЛдин деңгээлине көнгөнчө дайыма эле ошондой болчу. Ар 2 жыл сайын ошол Илбирсте команда алмашкан убакта алар сезондун башында көп упайларын жоготот. Андан кийин эле ошол жаш балдар кадимкидей мындай чоң оюнчуларга айланып кетет эмеспи? Ошондуктан бул жакта баары түшүнүктүү. Илбирс албетте жеңил узасын тартканы жакынкы араларда мен Илбирстен упайларды күтпөй элемин. Бирок ким билет, эми футбол топтогулук дегенде дагы жакында кемдирүүлөр болушу мүмкүн. Абдыш Ата болсо ошентип мындай салкын кандуу баштады, өзүнө керектүү 3 упайды алды.
өзгөрүүлөр өтө көп. Ошол Браузман, Эрболот Абаев, Чомоевдон башкалар негизинен 90% бул команда алмашты. Эми Илбирске ийгилик каалайбыз. Ошол эртерээк өспүрүм балдар, жаш балдар эми темир канат болуп мындай КПЛга аралашып кетсин деген тилекти айталы. Атышат болсо куттуктайбыз. Эми албетте алар жылдагыдай эле чемпиондук үчүн ат салышат. Бирок ким билет быйыл кандай болот? Менде бир аз түпөйүл ой бар. Анткени машыктыруучу алмашты, курам алмашты, андан кийин сезондун астынан дагы бир жолу машыктыруучуну алмаштырышты. Эң башкысы алар бул жагынан эми оюндун таасирин, оюндун жыйынтыгына таасир этпесе экен дейм. Эл аралык аренада Кыргызстандын чемпионатынын атынан чыга турган Абышата. Ооба, быйылкы сезонда айта кетели, кантык команда Азия футбол конфедерациясындагы чакырык кубогуна катышат. Андыктан кантык команда үчүн дагы бир маанилүү жыл болуп саналат. Өткөнкү сезондо алгачкы раундду өтүп, тайпалык баскычта 6 упай чогулткан менен тилекке каршы чыкпай калган болчу. Бул эмне үчүн маанилүү? Себеби дегенде клубтук чемпионаттагы коэффициенттер саналат өлкөдөгү. Мына ошол жактан дагы канчалык упай топтой алсак, коэффициент чогулта алсак, балким чакырык кубогунда эмес, Азия футбол конфедерациясынын чемпиондор лигасына чыгуу башкы максат болуп турат биздин клубтарда. Буюрса, жакынкы жылдары биз АФКнын чемпиондор лигасынын элитасына киребиз деген ой бар. Себеби баары ошого баратат. Командалар көбөйдү, инфраструктура жакшырууда, баарынын өзүнүн стадиондору, быйыл дагы 20 стадион курулат. Өткөн жылы 18 долбоор болуп, ошонун 17си ушул стадиондор болчу. Ушул экөөнү кошкондо эле бир 40ка жакын стадион минимум жакынкы 1-2 жылда толук бүтөт. Андан кийин токтоп калбай Кыргызстандын баардык аймагына ар бир айылдарына чейин жетебиз деген мамлекеттик деңгээлде колдоого алынган атайын долбоорлор бар. Буюрса чакырык кубогунда эмес, эми акырындап биз чемпиондор лигасынын элитасына жетишибиз керек. Бир нече жылдар калды деп айтсак болот. Эң башкысы биздин ички чемпионат жаңы деңгээлге көтөрүлүп баратканы мындай көз көрүнө байкалууда да. Ооба, ошол чемпиондор лигасына чыгабыз деп айтып калдыңыз. Алгачкы гана мында Абдышатада болсун, быйылкы чакырык кубогун жеңип алсын дей туралы. Мына башкы максат албетте чемпион болушу керек албетте. Жана 5-марттагы дагы бир соңку беттеш турдун жыйынтыгы болду. Бул Алга менен Мурас Юнайтед командасы дагы бир кечки убакытта беттешти өткөрүштү. Ооба, бул беттеш дагы өзгөчө кызыктуу болду. Эми Алга менен Мурас Юнайтед жеке беттештеринин тарыхы көп эмес. Кыргыз премьер лигасында буга чейин 6 ирет эле беттешкен болчу. Анткени Мурас Юнайтед дагы ушул жаш командалардын бири. 2023-жылы Кыргыз премьер лигасына келди. Ошол келгенине карабастан, чындыгында Алга командасы Мурас Юнайтедти бир да жолу утуп көрө элек. Буга чейин 6 беттештин 4-өсүндө Мурас Юнайтед туткан, 2-өсүндө тең чыгышкан да. Анан быйылкы сезондо деле Алганын позициясы жакшы эмес болчу. Биздин 20 жашка чейинки курамабызына Кытайга барып Азия кубогунан ири эсепте 3 беттеште жеңилип келди. Алар психологиялык жактан калууна келе элек сыяктуу. Алардын ойлорунда ошол Азия кубогу жүрөбү. Дагы деле бар. Ошол сыяктуу эле. Бул жакта дагы Мурас Юнайтедтен 4 гол өткөрүп алды. Бул толугу менен оюнду сүрөттөгөн ушул эсеп саны, оюнду сүрөттөгөн эсеп саны деп айтсак болот да. Анткени Мурас Юнайтед Алганы менин оюмча байкаган деле жок. Ошондой эле баса белгилечү жагдай бул беттеште 2 кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Бул Кайрат Абдрасулов Алга командасынын, ошондой эле Мурас Юнайтедтен Дмитро Нагиев болду. Мына ошентип жалпы биринчи турда 3 кызыл айып кагазы көрсөтүлдү. Демек, мына футболчулар өздөрү дагы футболду сагынганбы, айтор мына кызыл кандуулук алдырып дагы жатышты. Мына ошентип 3 кызыл айып кагаз, ошондой эле сары айып кагаздар дагы көрсөтүлгөн калган беттештерде. Мына ошентип биринчи тур мына ушул оюндар менен жыйынтыкталып отурат. Азыр Алга тууралуу, ушул Мурас Юнайтед тууралуу бир аз мындай жыйынтык берип кетсек да, Мурас Юнайтед албетте быйылкы сезондо чемпиондук үчүн ат салыша турган команда. Алар жакшы курамды чогултушту. Жок эле дегенде байгелүү орундарга алар эч кандай маселесиз ат салышат. Алганы айта турган болсок, Алганын структурасы өзгөрдү. Буюрса алардын стадиону эмгек резерви 6,5 гектар аянты менен, толук шарты менен
ал жакта жакында бүткөн турат, буюрса бир нече айдын ичинде ошол эмгек резерви толук бүтсө эми алга өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп баштайт го деген тилек бар. Канткен күндө дагы бул курам эл бирсте жүрүп бири бирин жакшы түшүнүп калды. Эми акырындап Кыргыз премьер лигасындагы абалын быйылкы сезондо көрсөтүп баштайт го дейм. Ошондой эле алгага Эмил Кутманов жетекчи болуп келди. Бир нече күн болду, ушул биринчи тур башталып башталбай болду дейм. Эми буюрса ал жакта иретке келтирип, бул команданы өзү кыргыз футболунда жүргөн мыкты адис, ошондуктан алга командасын бутуна тургузат го деген бир тилек бар да. Ошондой эле бул беттеште Бишкек шаарынын мэри дагы өзү келип атайын күбө болгон турбайбы? Беттештин өзүнө келип катышты. Ооба. Бул дагы өзгөчө баса белгилей турчу жагдай. Ошондой эле алга командасына баары бир бул легендарлуу алга, баары бир бул команданын аты турат, андыктан бул арткы орундуктарга эч турнирлик жадыбалда дагы артта калып калышы бул көрөрмандарды түшүнбөйт болушу керек. Себебинде быйылкы сезондо Кыргыз премьер лигасындагы регламентке ылайык соңку 2 орундукту алган команда, бул 13-чү жана 14-чү команда бул улуттук лигага түшүп калышы толук мүмкүн. Андыктан мына регламентте мына быйылкы сезондо мына ошондой өзгөчөлүктү баса белгилесек болот. Ар бир команда демек упай үчүн ойношу керек. Ушуну баса өтөлү, урматтуу көрөрмандар. Буга чейин акыркы орунду алган команда улуттук лигадагы биринчи орунду алган команда менен беттеш өткөрүшү кимиси утса ошол КПЛде калчу да. Быйыл демек 2 команда кетет, анткени 14 клуб катышып аткандыктан булардын саны 2 көбөйдү. 2 команда ошондо улуттук лигага түшөрү бул жакшы бир жашан катары алышыбыз керек. Анткени кадимкидей табигый атаандаштык болушу керек да. Бул командалар үчүн дагы кошумча мотивация болуп саналат. Ошондой эле улуттук лигада дагы командалардын саны көбөйгөндүгү тууралуу айта кетсек болот. Бул азырынча А зонасы жана Б зонасына 10 команда күтүлүүдө. Азырынча сезон башталып элек, жакынкы күндөрү дагы улуттук лигада дагы сезон башталып калат. Андыктан алар үчүн дагы кошумча мотивация, эң башкы мотивация албетте бул премьер лигага чыгуу өздөрүнүн көрсөтүү болуп саналат. Жада калса 11 команда болуп калышы мүмкүн деген маалымат бар. Ошондо 11-20 эмес, 20дан ашып кетиши ыктымал да. Бул албетте жакшы жашан, жаңы оюнчуларды көрөбүз, жаңы командаларды көрөбүз, жаңы футбол географиясындагы өлкөбүздөгү жаңы балким шаарлар ачылат, жаңы ушул стадиондорду көрө алабыз. Демек, футболубуз мына ошентип барган сайын жаңы кадамдарды таштап, мына жогорку деңгээлге көтөрүлө берсин. Канчалык ички чемпионатыбыз күчтүү болсо, ошончолук улуттук командабыз күчтүү болот албетте. Мына ушундай талкуу менен, талдоо менен биринчи турдук оюндарды жыйынтыктайбыз. Экинчи турдук беттештер премьер лигадагы оюндар 10 мартта уланат. Азыр эле күндөн кийин эле мына ушундай ал жакта дагы кызыктуу беттештер күтүүдө. Борбордук беттеш бул Жалал Абадта Мурас Юнайтед менен Абдыш Ата беттешкен турат. Ошондой эле Бишкек шаарында Бишкектеки дерби, быйылкы сезондо Бишкекте дербилер өтө көп болот өңдүү. Алгачкы беттеши чоң ири дерби десек болот. Бул Дордой командасы менен Алга командалары кескилет. Андыктан көрөрмандар футболдон көрүшөбүз. Экинчи турдан жолукканча саламатта болуңуздар.